Дамашк шаарында Тауба деген чоң мечит болгон. Бир кезде ал мечит шариат илимин таркатуучу борборго айланган. Ал мечитте Салим Суюти деген алым киши болот. Бир күнү шакирттеринин бири таң калыштуу бир окуяга кабылганын төмөнгүчө айтып берет. Шакирттеримдин арасында адеп ахлактуу, кулк мүнөздүү, сабактарын жакшы окуган такыма бир шакиртим бар эле. Анын колунда жок болгонуна байланыштуу мечиттин бир кичине бөлмөсүнө жашатып койгон элек. Анда шакиртим айтат: күндөрдүн биринде жегенге эч нерсе жок, сатып алайын десем акчам жок, бир гана сабыр кылыштан башка айла калбады. Эртеси дагы жегенге эч нерсе таппай, сабыр кылууга туура келди. Ачкачылык 3-чү күнгө айланганда, ачкадан өлүп калбайын деп айла амал издей баштадым. Илгерки үйлөр бири-бирине жакын жайгашкандыктан, үйлөрдүн чатырлары менен бир үйдөн экинчи үйгө өтүү оңой болчу. Ар ойлонуп, бер ойлонуп, акыры ушул ойду туура көрүп, мечиттин чатырына чыгып, кара курсагымды тойгузуунун айласын издеп бара жаттым. Кээ бир үйлөрдөн аялдар мени көрүп кыйкырганда, көзүмдү ала качып ал жерден тез-тез басып бара жаттым. Бир маалда бир үйгө туш келдим. Карасам үйдүн ээси көрүнбөйт. Ал үйдөн мурунду жарчудай тамактын даамдуу жуту чыгып жатты. Ачкалыктын айынан өзүмдү кармай албай, терезесинен ашып үйгө кирип бардым. Карасам тойго жасалгандай дасторкон жайылып турган экен. Дасторкондун ортосундагы табактын оозун ача салып, ичиндеги тамакты оозума сала калып, бир чайнаганда эсиме келип, өзүм суроо бердим. Мен Аллахтын сөзүн жаттап жүргөн болсом, илим алып мечитте жашасам, анан кантип мындай арам ишке бармак элем дедим да, ал жерден чыгып, мечиттин чатыры аркылуу мечитке түштүм да, билинбей балдардын катарына кошулуп, устазымдын сабагына олтуруп калдым. Ачкалыктын айынан устазымдын сабагын да эч кабыл ала албадым. Бир маалда сабак бүткөн кезде паранжы жамынган бир аял устазыма келип, бир нерсени сурап жаткандай болду. Устазым балдардын баарысын бир сыйра карап көрүп, мени чакырып алды. Анда устазым мага карап, "Үйлөнөсүңбү?" деп суроо узатты. Устазымдын мындай суроо берерин күтпөгөндүктөн, анын суроосуна жооп бере албай, мукактанып калдым. Кайра өзүмө келип, "О устазым, мен кээде жегенге тамак таппай каламын. Анан кантип үйлөнмөк элем?" дедим. Анда устазым: "Азыркы келиндин жакында эле күйөөсү кайтыш болуптур. Ал башка жактан биздин шаарга келин болуп келген экен. Колунда каарган кемпири жана күйөөсүнөн мураска калган там ташы жана байлыгы да бар экен. Ушулардын баарысына көз баш болгон, ыймандуу, адилеттүү, аманатка кыянат кылбаган бала таап бериңиз деп келген экен" деди. Мен ага үйлөнүүгө макул болдум. Устазым күбөлөрдү чакырып, ал экөөбүздүн никебизди кыйып, анын калыңын дагы төлөп берди. Ак никелүү болгондон кийин ал мени үйүнө ээрчитип барды. Карасам, азыр эле уурулукка кирген үй экен. Мен үйлөнгөн келин паранжасын чечсе эле өтө сулуу экен. Ал мага карап, "Ачка болдуңузбу? Тамак жейсизби?" деп сурап калды. Мен "Ооба" дедим. Дасторкон жазылган бөлмөгө киргенибизде 2 саат мурун көрүп кеткен дасторкон ошол бойдон турган экен. Ал келин оозу чала жабылган табактын капкагын ачып, таң калыштуу, "Үйгө бирөө киргенби? Бул тамакты бир тиштеп эле таштаптыр" дегенде, өзүмдү кармана албай ыйлап жибердим. Болгон окуяны болгондой айтып бердим. Ошондо алган жарым мага карап, "Аллахтан коркуп, арам тамактан тыйылганыңыз үчүн Аллах сизге ошол тамакты эле эмес, үйдүн ээсин дагы адал кылып койду" деди. Aqulu qawla hadha astaghfirullah li wa lakum.